Салимбек Маматалиев быйыл биринчи жолу Абердин Ангус породасындагы буканы сатып алды. Жыл башында Нарындын Кочкордон алып келген жандыкты 45 уйга төлдөтүү үчүн койгон. Азыр алардан асыл тукум музоолорду алууну күтүп турган чагы. Чала күйүнгөн уйларды биздин букалар кууп кетет. Булар качан жетип бүткөндө гана кубат экен, көп жүгүрбөйт экен, кууп уйду сап кылбайт экен. Жакшы экен да. Эт багытындагы базар кир деп коебуз го. Базар кир да. Чоң Алай районунда Салимбек Маматалиевке окшоп башка фермерлерде табигый жол менен асыл тукум малдарды көбөйтө баштады. 3 жылдан бери Абердин Ангус породасындагы 21 бука алынып келинип, андан 265 баш музоо алынды. Анан ушул малдын сапаттуулугун, асылдуулугун жогорулаталы деген максатта мына атайын 17-жылдан баштап ушул Абердин Ангус породасына букаларды сатып келгенбиз. Бул букаларды ушул Ысык көлдөн алып келип, облусунан алып келип, ошол жерден ар бир буканы ушу жашына жараша 105 миңден 120 миң сомго чейин келген. Фермерлер менен биргеликте атайын ушу алыскы жайыттарга бөлүп коюп, ошол жерден музоолорду алдык. Абердин Ангус породасындагы малдар эт багытында болот. Жергиликтүү торпоктор 15 миң, 20 миң сомдон сатылса, аталган породадагы торпоктор 35 миң, 40 миң сомдон бааланат. Анткени жаңы туулган музоолордун салмагы 17 килограммдан 27 килограммга чейин болот. Бул порода эт багытында чоң букаларынын салмагы 1,5 тоннага чейин жеткен фактылар бар. Кыргызстан шартында 65% эттин үлүшүн түзөт. Малдарды табигый жол менен көбөйтүүнү тез окутуу жана кеңеш берүү борбору ишке ашырып жатат. Тактап айтканда, фермерлерге малдарды асылдаштыруу жөнүндө окутууларды уюштуруп, аларга жеңилдетилген насыяларды алууга да мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Местный торпоктордун живой килограмм веси 100 килограммга тете, ал эми Абердин Ангустан алынган торпоктордун веси 200 килограммга жетип атат да. Ошого мен да кызыгып атам, быйыл ушул кирдикке болсо да сатып алып, элге елдің мал породаны өзгөртсөк, көбөйтсөк деген максат менен келдик да. Басы азыр эми биз сүйлөштүк, кредитке берилет экен 100 миң, 50 миңин азыр төлөйт экенбиз, 50 миңин 1 жылдан кийин төлөйт экенбиз да. Бул жакшы нерсе экен. Чоң Алай районунда 18 миңден ашык кара мал бар. Быйылкы жылы Абердин Ангус породасындагы 8 баш бука алынып келинди. Алдыда аталган породадагы малдарды Каракулжа районунда да жайылтып, табигый жол менен асылдаштыруу пландалууда. Аталган районда тоолуу келип, Абердин Ангусту көбөйтүүгө шарт бар.